Түз эфирден жүрүшүн Ош ТВ телеканалын жаңылыктар программасы улантат. Студияда мен Алмагүл Эркебай кызы кызмат кылам. Амансыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алабыз. Чет элдик номерли унааларды биринчи этапта эч ким мыйзамдаштырган эмес. Араван районунда жаздын алгачкы түшүмү болгон капуста бышып, аны чет өлкөгө экспорттоо башталды. Экспорт кылышат. Ал мезгилде эң негизги биринчи түшүмдү чыгарган адамдар 60 сом, 70 сомго чейин килограммын сатышат. Баткен гарнизонун аскер прокуратурасы бир аскер кызматкери жанындагы шеригин атып алган окуяны териштирип жатат. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башкы тарбия иштери башкармалыгы ОК 5 апрелде Түштүк Батыш оперативдик командачылыгынын аскер бөлүгүндө атылганын билдирди. Коргоо министринин орун басары окуяны териштирүү үчүн аталган аскер бөлүккө кеткени маалым болду. Ок жеген адамдын абалы канаттандырарлык экени айтылды. Буга чейин айрым жергиликтүү сайттар Илбирс Атайын отрядынын аскер кызматкери башка бир кызматкерди атып салганын кабарлашкан. Андагы маалыматта келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан эки аскер уруша кеткени, ага кайтарылбаган карыз себеп болгону айтылган. Жер кодекси президенттин каршы пикири менен артка кайтарылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 6 апрелде билдирди. Мамлекет башчы бул чечимин Кыргызстанда жеке менчик кол тийгис экендиги менен түшүндүрөт. Эгерде огород же туракчай турган жер мамлекеттик максатка зарыл болсо, анда анын ордуна компенсация төлөнүп же башка жерден тийиштүү жер тилкеси сунушталышы керектиги белгиленди деп жазды Алагөзов Facebook баракчасына. Жогорку кеңеш 2025 жылдын 13 февралында кабыл алган жер кодекси боюнча каршы пикирге кол коюп жатып, Садыр Жапаров баш мыйзамга каршы келген бир нече учурларда белгилеген. Министрлер кабинети 2022 жылы иштеп чыккан жер кодексинин жаңы редакциясы бир жылдай коомдук талкууда жүрүп, 2023 жылы парламентке киргизилген. 2024 жылы жай айларында анын долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап, быйыл 13 февралдагы отурумунда кабыл алган. Буга байланыштуу өлкөдө бир катар нааразычылык акциялары өткөн. Айрым адамдар жогорку кеңештин алдына чогулуп президентке кайрылган парламент кабыл алган мыйзамга кол койбоону суранышкан. Алар бул мыйзамга президент кол койсо, жер тилкелерин менчик ээлеринин макулдугусуз мажбурлап тартып алууга жол ачыларын айтып, менчикке болгон кол тийбестик сакталышы керектигин билдиришкен. Президент Садыр Жапаров 20 февралда Кабар улуттук агенттигине курган маегинде менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана жеке менчик мүлктөр кол тийгис экенин айткан. Чет элдик номерлүү унааларды биринчи этапта эч ким мыйзамдаштырган жок. Бул тууралуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча агенттиктен билдиришти. Маалыматка ылайык биринчи этапта документтери бар автоунаалар катталмак, бирок кандайлар жок болуп чыккан. Экинчи этапта алгачкылардан болуп, бир адам 10-чу региондун номерин алган. Бул баскычта документтери жок, бирок техникалык абалы талапка жооп берген унаалар катталат. Өлкөдө чет жактан мыйзамсыз ташылып келген унааларды легалдаштыруу өнөктүгү башталган, анын баасы 100 000 сом деп белгиленген болчу. Өлкөдө кечиктирилген эмгек акы, пенсия, жөлөк пул, стипендия жана башка соц төлөмдөрдү үстөгү менен төлөп берүү сунушталды. Эмгек министрлиги долбоорду коомдук талкууга койду. Сумма 5 күндөн ашык кармалган төлөмгө кошулмакчы. Документте акчаны кечиктирүүгө себепкер болгон мамлекеттик башкаруу органдары, ишканалар жана жумуш берүүчүлөр төмөнкүлөргө милдеттүү экени айтылган. Ар бир кечиктирилген күн үчүн 0,25% үстө кошууга, инфляциянын деңгээлин эске алуу менен каражатты төлөп берүүгө. Кыргызстанда 2028 жылга чейин жылуулук үчүн тарифти 3 эсе көтөрүү сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоорун энергетика министрлиги даярдаган. Буга чейин өнөр жай, бюджеттик жана башка керектөөчүлөр үчүн тарифтер өздүк наркына жеткирилген. Ал эми калк үчүн социалдык багыттагы тариф сакталып калган. Буга чейин министрлик тарифти 1 гигакалорияга 5998 сом деп бекиткен. Демек, жарандар гигакалориясына 1560 сомдон төлөп, калган 4438 сомду мамлекет жаап келген. Ошол эле учурда 220
2384 тиричилик абоненти бар экени айтылган. 2024 жылы жылуулук менен камсыздоочу ишканалардын кирешеси 11,2 миллиард сом, чыгашасы 17,3 миллиард сом болуп, тартыштык 6,1 миллиард сомду түзгөн. Алардын чыгымын жабууга 4,3 миллиард сом субсидия бөлүндү деп айтылат негиздемеде. Буга байланыштуу 1-июндан тартып аянты 80 чарчы метрге чейингилерге жылытуу жана ысык суу менен камсыздоо максатында 25%, 2026 жылдын 1-июндан тартып 50%, 2027 жылдын 1-июндан тартып 75%га көбөйтүүнү болжолдойт. Ал эми 2028-2030 жылдары тариф нарыктын деңгээлинде белгиленет. Ош облусунун Араван районунда жаздын алгачкы түшүмү болгон капуста бышып, аны чет өлкөгө экспорттоо башталды. Аталган райондогу жергиликтүү дыйкандар капустанын Басай деген уругун декабрь айында эгишкен. Учурда капуста Россия өлкөсүнө чыгарылып, алгачкы баасы 50 сом деп бааланган. Ал эми өлкөнүн ички базарларында 35-40 сомдон сатылып жатыптыр. Район боюнча жалпы 72 гектарга капуста эгилген. Кененирээк кийинки материалда. Keçe üzülüp satılgan. Алдубали Сабуров 40 соток жерге капустанын эрте бышкан Барзай түрүн эккен. Ал дыйканчылык менен 50 жылдан бери алектенет. Быйылкы жылы түшүм мол болгонуна кубанууда. Азыр түшүмдү чет өлкөгө экспорттоого даярдап жатат. Россияга 1 килограммын 50 сомдон баалап сатууда. Bu Basay sortu karamdı. Бул Барзай уругу декабрь-январь айларында эгилет. Эгилген эгиндер 3 айда же 90 күндө толугу менен бышат. Түшүмдү жыйнап жатканда жамгыр болбош керек. Аба ырайы жылуу кезинде жыйналат. Булар жараксыздары чабылып кетет. Быйылкы жылы түшүм жакшы болду. Кээ бир жылдары такыр эле болбой калат. Şu taptaza ıssık günde üzülет. Климаттык абалы жакшы болгон бул райондо дыйкандардын баары эрте бышып жетилген жашылчаларды, сарымсакты жыйнап сатуу менен алек болушат. Жыйналган капусталар экспорттоо үчүн даярдалып, алгачкы 10-15 күндө биринчи түшүм сатылып бүтөт. Анда райондун өзүнүн базарына да сатууга чыкса, айрым кардарлар дыйкандын колунан да алып кетишет. Бул убакыт аралыгында эгилген башка жашылчалар да бышып баштайт. Капуста жашылчасы декабрь айында иш башталат дыйкандар тарабынан. Бул жерлер үлүш жерлерине мына көрүп турасыңар, күнөс колоналар даярдалып, ушул декабрдан баштап иш башталып, апрель айынын баштарына, уже март аягына биринчи түшүм чыга баштайт. Биринчи түшүмдү ушул Россия Федерациясына, Казакстанга экспорт кылышат. Ал мезгилде эң негизги биринчи түшүмдү чыгарган адамдар 60 сом, 70 сомго чейин килограммын сатышат. Андан кийин оптум бардык дыйкандардын түшүмдөрү даяр болушту баштагандан кийин наркы кичине төмөндөш башталат да. Азыркы учурда мына ушул күндөргө келгенде 1 килограмм ушул Басай капустасынын наркы азыркы учурда 35 сомдон бааланып турат. Быйыл Араван районунда жалпы 72 гектар жерге капустанын Барзай түрү айдалган. Аба ырайына байланыштуу күн бир аз суук болуп, айрым жашылча жемиштердин өсүүсүнө терс таасирин тийгизген учурларда болгон. Азыр күн жылып турса, түшүмгө зыян тийбей, анын жыйноо да оңой болот дешет. Ал эми жергиликтүү бийлик дыйкандар менен жакындан иш алып барып, аларга жер семирткич жана түшүмдү сыртка чыгаруу жагынан көмөк көрсөткөн. Азыркы күндө мына башталышы менен 10 күндүн мурда уже башталды. Бизде 70 гектар жерге азыр капуста, ар түрдүү капустанын сортторуна эгилип, Басай деген сорту азыркы күндө жетиштирилип экспортталды. Негизинен Россиянын ар түрдүү чоң шаарларына экспортталды. Бир күндө мен эсептеп турганда бир күндө 7-8 фурадан чыгып Россиянын чоң шаарларына экспорт башталды. Андан сырткары өзүбүздүн республикабыздын ички базарларына дагы бул өндүрүшү дыйкандарыбыздын түшүмү уже базарларыбыздын прилавкасына чыкты азыркы деп. Төө Коргон айылында дыйкандар Россия менен Казакстанга жылына 19 000 тоннага жакын капуста экспорттойт. Ушул эле айылда 40 гектар жерге эгилген көк сарымсак ички рынокто чыгарылып, дыйкандар дүңүнөн жана дааналап сатылып жатканы айтылат. Ага катар апрель айынын аягында картошка дагы бышаары күтүлүп жатыптыр. Капустадан кийин азыр болгарскийлер азыр экилди. Болгарскийлерди азыр жеринен барып көрөсүңөр. Болгарский экилип, болгарский дагы азыр получается мына майдын этегине чейин болгарский пишет. Болгарский аша май айынын 15-20ларына насып кылса ал дагы экспортко чыга баштайт. Андан кийинки 3-экүүгө дагы башка жөгөр дейбизби,
башка жер экинликтери эгилет. Жерден туура пайдаланылат. Негизден азыркы теплицадагы ушу капусталардын суу системалары бардыгы капельный орошение боюнча жүрүп атат. Белгилей кетсек, Араван району боюнча эгин талаа үчүн 18.921 гектар жер каралган. Анын ичинен 15.609 сугат жер болсо, 3.075 кайрак жер болот. Буга чейин бул айылда эрте бушуучу картошканын түрү да эгилген. Алдыда дыйкандар бадыраңдын жаңы түрүн эгүүгө камынып жатышат. Натыйжада аравандык дыйкандар жылына 2 жолу түшүм жыйнашат. Азирет Байышулу, Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ош шаарында жол кеңейтүүдө буздурулган курулуш мыйзамдуу болсо, ордуна кенемте катары жер берилет. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын мэринин орун басары Замир Юсупов тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери менен отурум өткөргөн. Анда бошотулган жерлердин ордуна кенемте катары жер берүү маселеси каралган. Мэрияга 39 коммерциялык жана 59 турак жайдын ээлеринен арыз түшкөн. Аларга комиссиянын чечими менен макулдук берилди. Жолдун долбоору толук аягына чыгып, кызыл сызыктар аныкталган соң белгиленген тартипте жерлерди баалоо менен башка жактан жер берүү боюнча жумуштар жүргүзүлөт. Жарандардан келип түшкөн арыздар комиссия тарабынан өз учурунда каралат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, быйыл Ош шаарында 11 көчөнүн тротуары жашыл аймактар менен кошо капиталдык оңдоодон өтөт. Ал үчүн республикалык бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом бөлүнөт. Ош шаарында алгачкы жолу спорттун стрит воркаут түрү боюнча өлкөнүн биринчилиги болуп өттү. Ага 7 облустан келген жаш спортчулар жана мектеп окуучулары катышты. Спорттук мелдештин жүрүшүндө катышуучулар ар түрдүү ыкмаларды көргөзүп, келген коноктордун көңүлүн бурушту. Жеңүүчүлөр калыс тартуу тарабынан бааланып, 3 этап боюнча күч сынашты. Жалпы байге фонду 100 000 сом деп белгиленген. Воркаут бул көчө спорту деп аталып, эң алгач Америка өлкөсүндө пайда болгон. Ош шаарында алгачкы жолу спорттун воркаут түрү боюнча Кыргызстандын биринчилиги болуп өттү. Ага өлкөнүн 7 областынан келген 40 жакын жаш спортчулар жана мектеп окуучулары катышты. Алардын катарында Ош шаарынын тургуну Рустам Жаңгараев да бар. Ал 6 жылдан бери аталган спорт менен машыгып, бүгүнкү мелдешке кызуу даярданган. Рустам буга чейин Москва шаарында жүргөндө бул спорт менен алектенип баштаган. Спорт ден соолук жана ал балдарды жаман чөйрөдөн сактайт деген карманыбыз. Өсүп келе жаткан жаштарды да спорт менен машыгып турууга чакырат. Воркауттан ушу 6 жыл машыгамын. Воркаутка мен башка мотивациядан келдим. Мектепте окуганда класстагымда эң кичинекей мен болгонмун. Класстагым дайыма кабак кылып, анан кийин атам айтты, турникке барып, уякта асылсаң сенин боюң өсөт деп. Анан кийин ушинтип келип калдым воркаутка. Балдарга мынтип айтам. Эң мындай жаңы поколение ошо чекпесе, ичпесе, спортно машыкса, ошо яман жакшы болот. Чексе, ичсе пайдасы жок бuyakta. Только спортно машык керек. Ош шаарында өткөрүлүп жаткан мелдештер катышуучулар 3 этап менен күч сынашты. Анда алардын жасаган ыкмаларынын динамикасы жана кооздугу баланып, калыс тартуу тарабынан мыкты ыкма көргөзгөн катышуучулар аныкталды. Спорттук мелдештин жүрүшүндө калыс тартуу тарабынан көнүгүүлөр көргөзүлдү. Биринчиден бул балдар деген азыркы даярдыгында деген бул динамика деп коет, жанакындай ар кайсы сальтолорду жасайт. Экинчисинен бул күч, статика деп аталат. Биздин тил менен атаганда ошо мындайча айтканда, ошо статика менен динамиканы экөөнү кошуп туруп, канчалык жакшы кооз көрсөтсө, ошондо биздики деген бияктан креатив деп коет, ошо кооздугуна да карайбыз да. Ошол мындайча айтканда 3 критерий менен тамдайбыз: статика, динамика, креатив. Ушул 3 нерсени кошуп баарын бирдей көрсөтсө, ошого жараша балды берип, анан кийин мындайча айтканда полуфинал, финалга өтүшөт. Спорттук мелдештин байге фонду 100 000 сомду түзүп, жеңүүчүлөр акчалай сыйлыкка да ээ болушту. Ал эми эң мыкты оюн көргөзгөн жеңүүчү чемпиондук курду алды. Мелдеш учурунда катышуучулардын ден соолугуна зыян келбеш үчүн керектүү болгон баардык шарттар түзүлгөн. Бүгүнкү иш-чара стрит воркаут Кыргызстан боюнча чемпионат болуп атат. Башкы демөөрчүбүз Нуркелди курулуш компаниясы бүгүнкү спорттук иш-чарага жалпысынан 40 жакын спортчу катышып атат. Бүгүнкү иш-чарада 3 категория болуп атат. Фристайл багытынан 2 категория, 15 жашка чейин, 15 жаштан жогорку.
Андан сырткары күч менен чыгуу выходна жебе ОФП ал өзүнчө категория, ага жаш чектөөсү жок. Азыркы учурда Ош шаарында менде 2 жылдан бери 80ге жакын спортчу катышты. Андан сырткары Кыргызстанда азыркы учурда 2000ге жакын спортчу бар статистикага боюнча. Воркаут бул кыргызча которгондо көчө спорту деп аталып, алгачкы жолу Америка өлкөсүндө 2014-жылы чыккан, ал эми калаага 2 жыл мурун гана келген. Деген менен кыска убакыт аралыгында бул спорт менен машыккан жаштардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Спорттун негизги өзгөчөлүгү акысыз жана кызыктуу болгонунда. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ош шаарынын алыскы аймактарынын бири болгон Кеңсай конушундагы жер тилкелер кайрадан текшерилип чыгат. Бул тууралуу шаар мэри аталган аймактагы көчмө жыйында билдирди. Аталган конуш 2010-жылдары 3000ден ашуун жаранга жер тилке катары берилген. Учурда анда 100дөн ашуун гана турак жай салынып, электр жана суу тартыштыгы көйгөйүндө жашап келишет. Келип чыккан башкы планына ылайык, Кеңсай массивдин башкы планына ылайык, башкы планда 7 мектеп, 6 бала бакча, 11 соода жайлары, 31 көп кабаттуу турак үйлөр, жайгашкан аянт бул жакта. Ош шаарынын алыскы аймактарынын бири болгон Кеңсай конушундагы берилген жер тилкелер кайрадан текшерилип чыгат. Бул тууралуу көчмө жыйында айтылып, атайын комиссия түзүлмөй болду. Буга чейин аталган конуштан 3224 жаранга жер тилкелер бөлүштүрүлүп берилген. Бирок аймак суу, электр жарыгы менен камсыз болбой, учурда 100дөн ашуун гана турак жай салынган. Жыл массивти жаңы конушту татынакай кылып оңдоп коюш ошол биздин мэриянын жумушу болуп калат. Раскулачылык эле бири-биринен участок алып кете берсе анда кандай? Анда мыйзам деген болуш керек, тартип деген болуш керек. Мыйзам иштеш керек, тартип иштеш керек. Булардын бүт баарын чакырып, уже отзывать этип, токтон баарын жокко чыгарыш керек. Сунуш бериңиздер, түшүндүңүздөрбү? Кезегинде Кеңсай массивин өздөштүрүү үчүн миллиондогон каражаттар бөлүнгөн. Алсак 2012-жылдан 2017-жылдар аралыгында 860 миллион 856 миң каражат ажыратылган. Анын 205 миллионуна 16 мегаваттык 2 трансформатор курулуп, компания курулушту аягына чыгарган эмес. Ал жүйөлүк конуш электр жарыгысыз калган. Шаар мэри маселени жеринде көрүп, трансформаторду ревизия кылуу тапшырмасын берди. Дирекция түзүш керек, кайтаданчы жеке мен ойлоп атам, эми Камчыбек Кылычбаевичтен сурансак, ошо киши жеке өзүнүн көзөмөлүнө алып берсе ошол жери депчи, ошо бөлүнгөн каражат боюнча, эме боюнча ошол киши мен ойлоп атам, бир жыйынтык болот эле депчи. Аталган конуштун башкы планын түзүүдө анда соц объектилер да каралган. Массивде 7 мектеп, 6 бала бакча, 11 соода жайы, 31 көп кабаттуу үй курулушу керек. Учурда соц объектилер курулчу жай бош турат. Мындан улам берилген жерлердин документтери апрелдин аягына чейин каралып чыкмай болду. Жана подстанция боюнча да укуктан теги Алмазовичте айтып кетпеди, Рустам Алмазович, ал боюнча кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө азыр областтык сотто каралып атат. Бул 2 жол Верховныйга чейин айланып келди. Ар кандай себептер менен анан жана подстанциялардын баары чындыгында завышенный сумма деп иш козголуп, алар азыр кылмыш иш боюнча буюм далил катары табылып алып турат ошол боюнча. Мындан сырткары Кеңсай массивиндеги 25 гектар жер Кыргыз Текстиль ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомуна келишимдин негизинде берилип кеткен. Компания жердин ордуна 6 батир бере турган болгон. Шаар мэри келишим аткарылбаса жер мамлекетке алынаарын эскертти. Бирок компания 6 батир бергенин, документ иштери толук бүтө электигин белгиледи. Көз карансыз баалоочуну баалатып 33 миллионго аз бааланып калган деп туруп, ошо 33 миллион сомду батир түрүндө 6 батирге ошо өткөзүп берилген. Кагазында. Бирок батирлер фактически бүгүнкү чейин өткөзүп берилек. Беле кетсе, Кеңсай конушу буга чейин Айыл чарба багытындагы жер болгон, 2010-жылдары трансформацияга берилген. Конуш жалпы 1624 гектар болсо, анын 500 гектары шаардын аймагына карайт. Алмагүл Эркебагызы, Урмат Умарбеков, Ош ТВ. Ош шаарында дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнү белгиленип, мыкты спортчулар аныкталды. Анда өткөн жылы эл аралык мелдештерде бир топ ийгиликтерге жетишкен 53 спортчу Ош шаарынын мэриясынын ардак грамоталары жана акчалай сыйлыктары менен сыйланышты. Андан сырткары 29 машыктыруучу жана спорттун ардагерлери Ош шаарында спортту өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн атайын төш белги менен сыйланды. Ошондой эле спортчулар шер атайын багыттагы аскер бөлүгүнүн жоокерлери өз чеберчиликтерин көрсөтүшүп, маданият кызматкерлеринин катышуусунда концерттик программа тартууланды. Эң негизи көрүшкөнүш быйыл өзү 2024-жылы бокстон көрсөттү. Сейитбек уулу Мунарбек өзүңүздөр көрүп тургандай. Жана эркин күрөш боюнча жакшы результаттар көрсөтүштү. Кыргыз күрөш, алыш күрөш,
Şu көп биздин улуттук оюндар түрлөрүнөн биздин балбандар жакшы ийгиликтер жетишип келет деп жетишип келип турушат. Спортчулардын мээнетин теке калтырбай, баягы мээнет кылган аракетин баалап, сыйлап ушинтип чакыргандарына ыраазычылык ушундай колдоп турса, буйруса кыргыздын желегин көп жерде желбирет атабыз. Кыргызстанда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, кооптуу аймактарды суу капташы мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. 8 апрелде түнкүсүн Алай өрөөнүн чыгыш тарабында кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Күндүз Баткен, Ош, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар кайланат, жолдор тоңголук жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Мына ушундай маалыматтар менен кечки жаңылыктар топтому жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары.